синдикаттардын кесиптик бирлигинин мүчөлөрү, координаторлору, катышуучулары, сиздерге ушул бүгүнкү күндө биз атайын кыскача тренинг, информационная сессия, маалымат сессиясын түзүп жатабыз. Анын негизги максаты ошол жумушчулардын жумуш ордунда болгон коррупцияга каршы демилгелерин колдоо же болбосо аларды ошондой жумуш ордунда болгон коррупциядан коргоо болуп дагы эсептелет. Бүгүнкү күндө биздин негизги спикер, тренерибиз Гүлнур Таштакеева, Инсан элек коомдук фондунун юристи. Ошол жанагы биз айтып кеткен тема боюнча кыскача презентация даярдап келди. Урматтуу катышуучулар, биринчиден биз Гүлнура Таштакеевага сөздү беребиз. Презентацияны өткөрүп бүткөндөн соң сиздер акырын кенен кандай суроолор болду, ошолорду чатка дагы жаза берсеңиздер болот. Бирок презентация бүткөндөн кийин биз суроо жооп сессиясын өткөрөбүз. Ошондуктан эми уруксат берсеңиздер, мен акырын сөздү Гүлнура Таштакеевага берем. Баштайлы. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу менин кесиптештерим. Бүгүн ушул Zoom платформасында маалыматтык жолугушуу өткөрүп жаткандыгыбызга абдан мен кубанычтамын. Ал үчүн баардыгыңыздарга рахмат айтам. Азыр келип ушул жерге катышып берип жатканыңыздарга. Жогоруда Рахат коллегам айтып кеткендей эле, бул ошо коррупцияга каршы аракеттер жөнүндө көп бир маалыматтык жолугушуубузда. Мен азыр презентациямды кошуп коеюн, уруксат берсеңиздер. Эми жана биз кыскача айтып кеттик го, аябай кандай көп биздин мигранттар жанагындай өздөрүнүн кандай айтсам, эмгек укуктарын билбегендиктен ушундай жумуш ордундагы коррупцияга дуушар болушат да. Эми негизи основной коррупция деп жөнүндө түшүнүгүбүз бар. Анын ичинде эмгек коррупциясы бар да. Эмгек коррупциясын биз өзгөчө категория кылып бөлүп коебуз. Себеби деген эмгек категория аябай кандай мына билинбеген, бирок аябай кандай өтө көп кездешкен бир эме болот да. Себеби мисалы үчүн бизде көбүнчө баягындай жумушчуну сотрудник катары алгандан кийин болсо жанагы налог, соцфондко төлөмдөрдү төлөбөй коюшу мүмкүн жумуш берүүчү. Ошол деле коррупциянын бир түрлөрүнө кирет. Же болбосо бир ставканы оформить этип туруп эле налогторду төлөп, соцфондко төлөп туруп, бирок бир нече адамды ошол маянаны бөлүп туруп, аларды иштетүү, ушул дагы коррупцияга кирет. Ушундай аябай кандай түрлөрү көп да. Ошондуктан мен Гүлнура Таштакеева айымга айтмакмын, ушундай кандай айтсам, элдердин негизги баягы стереотиптүү коррупция жөнүндө ой жүгүртүсүнө кичине жарык келтирсеңиз, именно баягы жумуш ордунда болгон коррупциялардын өзгөчөлүктөрү кандай жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, аябай ыраазы болмокмун. Кечиресиз, сизди сөзүңүздү алып койдум. Эми сөз полностью сизде. Рахмат. Чоң рахмат, Рахат. Бул биздин чоңураак модулдун бир сааттык бөлүгү да бүгүнкү жолугушуубузда. Мындан ары дагы мен ишенем, толук кандуу ошол модулду өткөрүп, сиздерге толук кандуу семинар өткөргөнгө дагы көп мүмкүнчүлүк болот деп. Анан мен айта кетчү нерсе, бул модулдун эң негизги максаты жумуш ордундагы коррупциядан коргонуу. Модулунун эң негизги максаты бул угуучулардын Кыргызстандагы коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча потенциалын жогорулатуу, коомдук коррупцияга карата терс мамилени калыптандыруу жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн зарыл болгон күндөмдөрдүн калыптандыруу болуп саналат да. Анан бизде азыр бул бүгүнкү жолугушуубуздун 3 негизги темасы бар. Биринчи темабыз коррупциянын эмгекчилерге тийгизген таасири. Бул жерде айта кетчү нерсе, көбүнчө дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар
бир катар окумуштуулар жалпысынан эмгек мыйзамдарында коррупциянын бар экенин четке кагышат экен. Ал эмне үчүн дегенде, эмгек ордундагы коррупциянын барбы бул эмгек жумуш ордунда коррупция бул жок. Негизинен болсо коррупция ошол баягы бийлик өкүлдөрүнүн арасында гана бар, мамлекеттик кызматта гана бар деп айтышат экен. Бирок бул тилекке каршы андай эмес, анткени ар бир уюмда бул мамлекеттик ишкана болобу же болбосо жеке ишкана болобу, ошого карабастан ар бир уюмда азыркы учурда коррупциялык көрүнүштөр байкалат экен. Негизинен эмгек мамилелериндеги коррупция деп эмне дегенин айта кеткендин биринчиден мен ошо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинде коррупция деген эмне экенин аныктамасын окуп кетейин дедим эле. Коррупция бул материалдык ар кандай башка пайдаларды жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында бийлик укуктарына ээ бир же бир нече кызмат адамдарынын жеке адамдар же топтор менен мыйзамсыз туруктуу байланышын түзүүдөн, ошондой эле алар тарабынан бул жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды коомдун же мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч туудурган жеке жана юридикалык жактарга берүүдөн турган атайы аракеттери экен. Бардыгыбыз билебиз, бул коррупция деген мамлекеттеги эң терс көрүнүштөрдүн бири, мамлекеттик өнүгүүсүнө абдан тоскоолдук кылган эң биринчи себептердин бири экендиги. Ал эми коррупциянын жумуш ордундагы коррупция бул эмне деген суроого жооп берүү үчүн эмгек мамилелеринде кызмат адамы деген ким деген суроого жооп берүү керек экен. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси тилекке каршы кызмат адамы, должностное лицо деген түшүнүккө аныктама бербейт экен. Биз бул кызмат адамы деген ким экендигин аныкташ үчүн бир жалпы ар кандай жоболордон алынган бир жалпыланган мындай маалыматты гана ала алат экенбиз да. Жалпы жоболордун негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 18 беренесинде айтылат экен. Кызматкер менен эмгек мамилелерин түзгөн жеке же юридикалык жак уюм иш берүүчү болуп саналат. Мыйзамдарда белгиленген учурларда иш берүүчү катары эмгек келишимин түзүүгө укугу бар башка субъект чыга алат. Башкача сөз менен айтканда, бул жерде 18 Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 18 беренесинде кызмат адамы эмес, жумуш берүүчү ким экендигин аныкталып жатат. Биз бардыгыбыз билебиз, эмгек мамилелери Кыргыз Республикасынын мыйзамы, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин беренесине ылайык эмгек мамилелери деген бул жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы түзүлгөн мамиле. Бул мамилелер эмгек келишимин түзүүдөн башталат. Бирок көп учурда, мен практикаманда алганда көп учурда азыркы бизде байда ишканалар көп иштейт, мен билбейм, бирок мен ойлойм ошо Россияда, башка мамлекеттерде деле мындай практика азыр терс көрүнүш бар болушу керек. Ушундай майда ишканаларда жоопкерчиликсиз жумуш берүүчүлөр эмгек келишимин жазуу түрүндө түзбөй эле, ооз-эки түрүндө эле жумушка алып, аны жумушка иштетишет да. Бирок Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде жазылган трудовые отношения возникают, даже если не заключен письменный трудовой договор, с момента фактического приступления к работе трудовые отношения считаются возникшими деп. Ошонун негизинде айта кетчү нерсе, эмгек мамилелери жалаң гана жазуу түрүндө эмгек келишиминин негизинде эмес, ооз-эки түрүндө дагы эгерде жумушчуну жумуш берүүчү жумушка алып, мынакей бул сенин кызматың, ушул кызматты иштейсиң, анан мен сага мынча акча төлөйм деген ооз-эки макулдашуунун негизинде жумушка алып жаткан учурда дагы экөөнүн ортосунда юридикалык жактан эмгек мамилелери түзүлгөн болуп саналат экен. Анан айта кетчү нерсе, биздин тилекке каршы албетте экономикабыздын бир аз өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу, жумуш ордуларынын аздыгына байланыштуу,
Кыргыз Республикасында ушундай баары бир деле жумушчу жумуш берүүчүдөн абдан аябай көз каранды болуп турат. Анан көбүнчө учурда жумуш берүүчүнүн көптөгөн мыйзам бузууларына көз жумуп, айла жоктон ошол эптеп жумушка ушу иштеп кетейин, ушул жумушка иштеп эптеп үй бүлөмдү баксам болду деп жумуш берүүчүнүн көптөгөн мыйзам бузууларына көз жумуп иштегенге аргасыз азыркы күндө тилекке каршы. Анан бул дагы негизинен эле вот сама природа этих отношений между работодателем и работником, жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосундагы мамилелер бул абдан ошо жумушчунун жумуш берүүчүдөн чоң аябай көз карандылыкта турат да. Бул эмне себептен? Себеби деген жумушчунун дагы көптөн көп абдан чоң укуктары бар жумушчунун алдында. Бул Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 20-беренесинде дагы жазылып турат, иш берүүчүнүн төмөнкүлөргө укуктуу экендиги. Бул кандай укуктарга ээ? Ушул кодексте, демек Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде жана башка мыйзамдарда белгиленген тартипти жана негиздер боюнча кызматкерлер менен эмгек келишимдерин түзүүгө, өзгөртүүгө жана бузууга укугу бар. Эмгекти уюштурууга багытталган жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга укугу бар экен. Бул кандай ченемдик укуктук актылар? Жергиликтүү ошол ишкананын ичинде жумуш берүүчү сөзсүз түрдө кандай внутренний трудовой распорядок, ар кандай положенияларды, ар кандай жоболорду, график работы, график отпусков, ошолордун баардыгын кабыл алганга укугу бар. Кийинки болсо бул жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана жамааттык келишимдерди түзүүгө укугу бар дейт. Кийинкиси кызматкерлерди сыйлоого, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын көрсөтүү жана коомдук максатында иш берүүчүлөрдүн бирикмелерин түзүүгө жана аларга кирүүгө, кызматкерлердин эмгек келишиминин шарттарын жана уюмда колдонулуп жаткан эмгек тартибин сактоону талап кылууга, Эмгек кодексиндеги жана башка мыйзамдарда белгиленген тартипти кызматкерлерди тартиптик жана финансылык жоопкерчиликке тартууга, өздөрүнүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында сотко кайрылууга укугу бар деп биздин Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 20-беренесинде көрсөтүлгөн. Бул жерде токтой кетчү нерсе, мындай карап турсак, эми жумуш берүүчүлөрдүн мындай укуктары абдан кенен экен да, жумушчулардын алдында, жумушчуларга караганда. Эмгек мамилелердеги коррупциялык аракеттер төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн деген кийинки слайдка көңүл бурсак, бул жерде именно ушул эмгек мамилелериндеги коррупциянын бирден бир көрсөткүчтөрү экен да. Жөнөкөй коррупциядан башка, чоң коррупциядан ошо именно эмгек мамилелериндеги коррупциянын кандай көрсөткүчтөрү бар? Бул биринчиси, иш жүзүндө эмгек милдеттерин аткарбаган адамдарды ишке орноштуруу. Мындай көрүнүштөр абдан көп кездешет бизде, Бишкек шаарында айрыкча. Бир эле бир уюмдун жетекчиси, жумуш берүүчүсү жок эле адамды же болбосо өзүнүн бир туугандарын бир штатный единицаны алып туруп, ошол штатный единицага жумушчу алган имиш болот, бирок чынында эле текшерүүгө келгенде бул жерде ал адам иштебейт. Бул жерде өзүнүн бир тууганын же достор, жакын адамдардын эле документтерин алып келип, бир жазуу түрүндө эмгек келишимин түзүп койгондагы, анан ал жумушту эч ким деле ал жумушту аткарбайт ал жумушчу. Анан бирок ошого карабастан анын айлыгын болсо жумуш берүүчү өзүнүн чөнтөгүнө салат. Мындай көп эле учурлар жалпыга маалымдоо каражаттарында деле чыгып жүрдү. Мынакей ушул бир эмгек мамилелериндеги жумуш ордундагы коррупциялык аракеттердин бир түрү.
Кийинкиси бул кызматкерлерди туугандык жана жамааттык, жеке берилгендик, достук мамилелер боюнча жылдыруу, тигил же бул себеп боюнча белектердин баардык түрлөрүн алуу дейт. Бул эми баардыгыбызга белгилүү, өзгөчө ушул мен эми айткым келбейт биздин эле Кыргыз республикабызда деп, бирок башка элдерде деле бар болушу керек, бирок бизде дагы өтө жайылган көрүнүштөрдүн бири ушу кызматкерлерди туугандык жана жамааттык, жеке берилгендик дейт, признание, да, этот кандай подхалимство деген сөз бар го дагы, простыми словами айтсак. Ошол ушундай мамиле боюнча жумушка орноштуруу же болбосо жумуш тепкичинен карьера тепкичинен өйдө жылдыруу, бул дагы абдан чоң көрүнүш, ушул дагы бир коррупция, эмгек мамилелеринде коррупциянын бир көрүнүшү экен. Жумушка орноштуруу дагы протекция дейт. Бул дагы ошол жумуш берүүчүнүн жалпы мыйзамдарга жалпы мыйзамдардын негизинде эмес, ошол кандайдыр бир ички субъективдүү бир өзгөчө мамиле кылган адамды жылдыруу, жумушка орноштуруу. Иш берүүчүнүн пайдасына алынган айыптарды кармап калуу дейт. Бул дагы абдан көп кездешүүчү жат көрүнүш, коррупциянын бир түрү. Бишкек шаарында штраф көп арыздар түшчү да. Ушундай менин практикамда, жеке өзүмдүн практикамда иш берүүчү бир же кечиккендиги үчүн жумушчуну же кандайдыр бир башка тартиптик жаза кылгандын натыйжасында сөзсүз түрдө ошо алган айлыгынын бир бөлүгүн штраф катары кармап калгандыгы жөнүндө көп арыздар түшчү да. Бул дагы ошол эмгек иш учурундагы коррупциянын бир жат көрүнүшү. Анан кийинкиси болсо кээ бир жарандарды башкалардын эсебинен ишке алуу дейт. Бул дагы көп кездешүүчү мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Эмгек мамилелеринде кээ бирөөлөргө башкалардын эсебинен жогорку демиргелүү төлөмдөрдү алуу. Бул дагы ошо бирөөнүн мындай бир эле ишкананын ичинде бир эле окшош эле жумушту аткарган, окшош эле позицияда турган жумушчуларга бирөөсүнүн айлыгы эмнегедир жогорураак болот, кийинкилердин башкалардын айлыгы азыраак болот. Бул дагы ушул баягы жумуш берүүчүнүн көп укуктары мындай, как орусча айтканда, безграничный да болуп кетет да, ушундай каалаганды акчаларды каалагандай распоряжаться этет, каалагандай көбүрөөк өзүнүн полномочияларын четтен ашып колдонулгандыгынын себеби да ошо бир эле ишкананын ичинде эки эле окшош жумушту кылган адамдарга эки башка айлык төлөө. Бул дагы мынакей эмгек мамилелериндеги коррупциялык аракеттердин бири болуп саналат. Ал эми кийинки айта кетчү нерсе коррупциянын эмгекчилерге тийгизген таасири. Албетте коррупциянын эмгекчилерге тийгизген таасири өтө оор болуп эсептелинет. Алардын биринчиси ошол эмгекчилер эгерде өзүнүн укугу бузулуп жаткандыгын сезип билип, андан кийин дагы бир кандайдыр бир өзүнүн укугун коргоого органдарга кайрылган учурда бул эмгекчилерге албетте өзгөчө бир күндө ал жумушка барып, ошол жумуш берүүчү менен күнүгө жолугуп туруу, анан ошол коллективге кирип баягы, бирок ошол эле учурда өзүнүн жумуш берүүчүсүнө арыз жазып, тийиштүү органдарга жазып, ушундай учурда бул эмгекчил ушундай терс таасирлерге чалдыгат экен да. Бул корголуучу адамдын өмүрүнө реалдуу кол салуу коркунучунун болушу, ага карата зомбулук көрсөтүлүшү мүмкүн экен жана жазык сот өндүрүшүнө катышкандыгына байланыштуу анын мүлкүн жок кылуу же бузуу. Ушул сыяктуу ошол эмгек иш
иш ордунда коррупцияга чалдыккан эмгекчинин өзүнүн укуктарын коргоого кайрылган учурдагы ушундай таасирлерге чалдыгышы мүмкүн экен. Анан ушул жумуш ордундагы адам зомбулуктун жашыруун түрлөрүнүн бутасы болушу мүмкүн. Он может стать жертвой, да? Бул төмөнкү иш-аракеттер болушу мүмкүн. Бул баягы психологиялык, моралдык жактан иш-аракет, басымтуу иш-аракеттери болушу мүмкүн, да? Ошол именно эмгек иш учурундагы коррупцияга чалдыккан адам, же болбосо ошонун күбөсү болгон адам, эгерде ал ошол коррупция жөнүндө тийиштүү органдарга кайрылып, өзүнүн укугун коргоого аракет кылган адам, мынакей ушундай төмөнкүдөй куугунтуктоонун түрлөрүнө чалдыгышы мүмкүн экен. Эң биринчиси бул куугунтуктоо дейт, травля, орусча айтканда буллинг деп азыр айтып жатышат. Англисче ошол англис сөзүнөн келип чыккан экен, куугунтуктоо. Бул ошо куугунтуктоо жана иштеги эмгек жамааты тарабынан бир нече же бир адамды куугунтуктоону билдирет. Эреже боюнча куугунтуктоого 3 тарап катышат экен. Жабырлануучу өзү, куугунтукталган адам, куугунтуктоонун күбөсү жана демилгечиси. Куугунтуктоонун учурунда жалаң гана жабырлануучу эмес, ошол эле учурда куугунтуктоонун күбөлөрү жана куугунтуктоонун демилгечиси өзү дагы жабыркайт экен. Бул психологиялык зомбулуктун дагы бир түрү моббинг деп аталат экен. Бул англис тилинин сөзү моб деген сөзү агрессивдүү топ, банда деген сөздөн келип чыккан экен. Анын иштен бошоп, бул жумушчунун иштен бошоп кетүүсүн мажбурлаган жамааттагы кызматкерди куугунтуктоо түрүндөгү психологиялык зомбулук формасы болот экен. Бул психологиялык зомбулуктун максаты жумуштан кууп чыгуу экен да, ошол жумушчуну. Горизонталдуу моббинг деген дагы түшүнүк бар экен. Бул өз кесиптештери тарабынан кызматкердин куугунтукталышын түшүндүрөт. Мисалы, бир адам жумушка келет, аны менен эч ким сүйлөшпөйт, учурашпайт. Горизонталдык моббинг ачык оройлук, кемсинтүү, ызалуу тамашалар менен көрүнүшү мүмкүн. Мындан тышкары, кесиптештери жетекчиликтин алдында аны компромисске келтирүү үчүн кызматкерден кандайдыр бир маалыматты атайлап жашырышы мүмкүн. Бул болсо баягы өзүнүн эле жогору жактан отделдин баягы жетекчисинен эмес, өзүнүн жетекчисинен же болбосо бүт уюмдун жетекчисинен эмес, өзүнүн эле жанында жүргөн коллектив коллегаларынын, кесиптештеринен көрсөтүлгөн психологиялык зомбулук экен. Сэндвич моббинг дейт. Бул сэндвич моббинг болсо адамга карата психологиялык зомбулуктун эң оор түрү болуп эсептелинет экен. Бул болсо жумуш ордундагы өзүнүн жетекчисинен дагы, анан өзүнүн коллективинен дагы, өзүнүн кесиптештеринен дагы эки жактан тең зомбулук, психологиялык зомбулук болуп эсептелинет экен. Боссинг деген бул ошо аты айтып тургандай эле жетекчи тарабынан көрсөтүлгөн куугунтуктоонун бир түрү, бир бөлүмдөн же бүткүл компаниянын жетекчиси тарабынан кызматкерлерди коркутууну камтыйт. Негизинен бул жетекчилик кандайдыр бир кызматкерден кутулууну кааласа же иш берүүчү ошентип өзүн ырастаса орун алат. Өзүнүн баягы аброюмду ушинтип көтөрөм деген ой экен да, бул жетекчиликтин тарабынан. Ошол бул өзүнүн жумушчусун басымтуу, кемсинтүү аракеттери менен өзүнүн бир кандайдыр бир психологиялык жактан өзүнүн өйдө ушундай сезгиси келген ушундай жетекчинин терс көрүнүштөрү экен. Жабык боссинг, анан боссинг болсо ошо жабык боссинг, анан ачык боссинг болуп бөлүнөт экен.
ачык боссинг мындай кырдаалда кызматкер ачык эле коркутулуп үркүтүүгө аракет жасашат экен да, ошо куугунтуктап жаткан адамдар. Ал эми жабык боссинг болсо мындай кырдаалда иш берүүчү кыйыр түрдө кызматкерди куугунтуктайт. Ал ачык түрүндө эмес, мындай кыйыр түрүндө. Ал өзүнүн сиңирген эмгегин, ишинин жыйынтыгын байкабай, демилгелерге көңүл бурбай, маанилүү жыйындарды кызматкерсиз өткөрөт. Менин оюмча ушул жабык боссинг дегенди абдан көп жумушчулар мындай сезген болуш керек деп ойлойм да, жумушундачы. Анын арасында мен да ошондой билем, ушундай адамдарды мага да кайрылып баягы жардам сураган, юридикалык жактан жардам сураган ушундай кайрылуулар абдан көп болот да. Мен баягы мындай карап турсаң, мыйзам жактан бул мындай абдан мыйзам жактан мындай бир беренени бузууга дагы дал келбейт да. А бирок башка жактан карап турсаң, ушундай куугунтуктоого, жабык боссингке кабылган адамдар абдан ыңгайсыз мындай ушундай акыбалда болушат да. Эмне дегенде бул жетекчиси ачык айкын эле сен муну кылдың, бүттү мен сени кетирем, же болбосо бүттү мен сага баягы тартиптик жаза берем деп айтпайт. Бул мындай акырын баягы ушул жерде айтып жаткандай анын ишинин жыйынтыктарын байкабайт, анын жанагы инициативаларын колдобойт, же болбосо сүйлөп жатса аны укпайт, же болбосо жанагы жалпы коллективдин болгон чогулуштарына дагы чакырбай коет да. Ушундай бул мен эсептейм, бул дагы эң бир оор куугунтуктоонун түрү деп. Анан ошо айта кетчү нерсе, бул жумуш ордундагы коррупцияны өзү бул латенттүү болот экен да, бул скрытый. Баягы башында айтып кетпедимби? Көп окумуштуулар жумуш ордундагы коррупция деген бул жок, бул мындай түшүнүк жок деп эсептешет экен. Ал эмне себептен анткени деген жумуш ордундагы коррупция, мен дагы азыр могу куугунтуктоолордун түрлөрүн айтканда өзүңүздөр дагы байкадыңыздар болуш керек. Буларды өтө оор кандайдыр бир беренеге такап ушул туура эмес бир мыйзам бузуу кылдың дегенге шарт да жок экен да негизи. Анткени биздин Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында дагы бул куугунтуктоо деген берене дагы жок экен да. Ошондуктан айта кетчү нерсе дагы бул эмгек ордундагы куугунтуктоолор, эмгек ордундагы коррупциянын дагы латенттүү болуп, скрытый болуп калат экен да. Көп учурда ачыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк жок экен да. Анан кийинки слайдыбызга өтсөк, бул эмоционалдык психологиялык зомбулук. Бир адамдын же адамдар тобунун эреже катары жеке адамга каршы багытталган терс коммуникативдик аракеттерине чагылдырылган агрессивдүү жүрүм-турумдун бир түрү экен. Психологиялык зомбулуктун түрлөрү бар да. Жогорудагы айтып кеткендей эле жаза катары адамга дайыма жаңы жумуш берилет. Бул мыйзам пока кечигип калдың, бура элек деп айта элек Москванын бийликтери. Ошон үчүн тез өтүп коюш керек да. Муну түшүндүңбү? Суроо мынчада токтотот деген жок. Ошон үчүн тез өтүп койгула. Психологиялык зомбулуктун дагы ошо жогорудагы айтып кеткендей ошолордун баардыгын камтыган төмөнкүдөй зомбулуктун түрлөрү бар экен. Жаза катары адамга дайыма жаңы жумуш берилет. Ошо зомбулукка куугунтулукта алып жаткан жумушчуга оозеки коркутуу аркылуу кысым көрсөтүлөт. Зомбулук объектиси менен сүйлөшпөө аракеттери, саясий же диний ишимдерин сынга алуу, адамды башкалардан обочолонгон жумуш ордуна дайындоо, дайыма сөзүн бөлүп алар укпай коюу жумушчуну, адамдын кадыр баркына шек келтирген иштерди аткарууга мажбурлоо, адамдын артынан жаман сөз айтуу, башкалардын көзүнчө адамды шылдыңдоо,
ушак таратуу ал жөнүндө, сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербөө, физикалык кемчиликтерин шылдыңдоо жана мен дагы буга кошумчалай кетет элем, саясий жана диний ишенимдерин гана эмес, анын дагы тышкы келбетини ошолорду дагы сынга алуу, бунун баардыгы ошол психологиялык зомбулуктун түрлөрү болуп эсептелинет. Эми урматтуу кесиптештер, экинчи темага өтсөк, жумуш орнундагы коррупциянын алдын алуу механизми дейт. Жумуш орнундагы коррупциянын алдын алуу механизмдери бар. Ошого карабастан булар көп өнүккөн чоң ишканада дагы башка өнүккөн өлкөлөрдө дагы мен карап көрдүм, көп ишканалардын бизде дагы мен билем, биздин дагы жакшы баягы мыйзамга башы ийген, добросовестный жумуш берүүчүлөрдүн уюмдарында сөзсүз ушундай механизмдер бар, алар иштейт уже көп жылдан бери. Ушул коррупциянын алдын алуу үчүн уюмдарга ишке ашыруу сунушталган бир катар негизги инструменттердин биринчиси бул уюмда коррупцияга каршы саясатты киргизүү экен. Ал эми экинчиси жамааттык келишимдерде коррупцияга каршы чараларды бекитүү. Биринчисин айта кетсек, уюмдун коррупцияга каршы саясаты бул эмне? Бул ошол уюмдун коррупцияга каршы саясат деген бул өзүнчө нормативдик локалдык акт, жергиликтүү. Ошол уюмдун ичинде гана юридикалык күчкө ээ. Бул саясатты кимдер кабыл алыш керек? Бул уюмдун бул коррупцияга каршы саясатты бир уюмдун ар бир бөлүмү өзгөчө ошол коррупцияга тобокелдиги жогору бөлүмдөрдүн жумушчулары катышышы керек. Ар бир бөлүмдүн жумушчулары бул коррупцияга каршы саясатты иштеп чыгууга өз салымдарын кошушуп, ар бир бөлүмдүн жумушчулары биздин бөлүмдө, биздин иш милдетти аткарууда моундай коррупциялык тобокелдер болушу мүмкүн деп ар бир бөлүм өзүнүн сунуштарын киргизүү керек. Анан иштелип чыккандан кийин ар бир бөлүмдүн өзгөчө коррупцияга каршы эгерде бөлүм бар болсо, андан да жакшы, ошол бөлүмдүн дагы катышуусу менен иштелип чыгып туруп, анан жетекчи тарабынан кол коюлуп, анан ишке киргизилиши керек. Ал эми уюмдун коррупцияга каршы саясатында кандай негизги шарттары камтылышы керек? Бул жалпы жоболор. Эмне себептен ушул саясатта иштелип чыкты жана кабыл алынып жатат? Бул түшүнүктүү. Коррупцияга каршы саясаттын максаттары жана милдеттери, кандай максат менен бул саясат иштелип чыкты, кандай милдеттерди көздөйт, ошолорду камтылыш керек. Колдонулган түшүнүктөр жана аныктамалар. Бул коррупция деген эмне? Коррупциялык тобокел деген эмне? Баягы конфликт интересов, ушундай көп юридикалык түшүнүктөр баягы саясаттын ичинде камтылган түшүнүктөр жана аныктамалар келтириши керек да. Анан албетте саясатты колдонуу чөйрөсү жана анын аракетине кирген адамдардын чөйрөсү. Бул уюмдагы иштелип чыккан коррупцияга каршы саясат кайсыл чөйрөдө колдонулат? Бул түшүнүктүү, бул ошо ишкананын ичинде. Анан кайсы адамдарга тиешелүү? Бул ар бир ошол уюмда иштеп жаткан жумушчуга тиешелүүбү? Ошолордун баардыгы жазылышы керек. Ким бул саясатты сөзсүз түрдө ким аткарышы керек? Ошолор жазылыш керек. Андан кийинкиси жетекчилердин, кесиптик бирликтердин жана кызматкерлердин коррупциянын алдын алууга байланышкан милдеттери.
Бул уюмдун коррупцияга каршы саясаты деген документте бул жакта жетекчилердин милдеттери, коррупциянын алдын алууга байланышкан милдеттери өзүнчө жазылыш керек, кесиптик бирлигинин милдети өзүнчө жана кызматкерлердин ошого байланышкан милдеттери өзүнчө жазылып, ар бир өзүнчө раздел бөлүм менен бекитилиши керек. Бул жерде жетекчилердин кандай ошо коррупцияга каршы саясат жаатында кандай милдеттери болушу мүмкүн? Албетте жетекчилер тарабынан бул жумушчулардын өз убагында аналитикалык, отчеттук жумуштарын тапшырууга контроль жана көзөмөлдөө жүргүзүү, ал отчетторду өз убагында жана туура так бекитилген стандарттардын негизинде ошол отчеттор туура тапшырылып жатабы, ошол дал келеби, бекитилген коюлган иш пландарына жарашабы, ошолордун баардыгына өз убагында контроль жана көзөмөл жүргүзүү. Анан профсоюздук комитеттин дагы милдеттери болбосо кандай, баягы коллективдик келишимдин негизинде бекитилген жоболорду дагы туура так аткарып жатабы, коллективдик келишимдеги бекитилген пунктулар дагы жок, ошол эле учурда контроль жана көзөмөл, бирок өздөрүнүн да милдеттери бар да, иш милдеттери бар да, ошолорду так аткарууга ушундай милдеттери бекитилген болуш керек да саясатта. Анан албетте кызматкерлерге чоң, баягы эле кайта эле кызматкерлерге эң көп баягы милдет, ошо эң чоң милдеттер кызматкерлерде болот эмеспи? Кызматкерлер баягы коррупциянын алдын алууга байланышкан милдеттердин арасында дагы сөзсүз мындай милдет болуш керек да, коррупция жөнүндө угуп калса, билип калса, же болбосо тобокел пайда болсо, риск, коррупционный риск, ошол пайда болгон учурда же пайда болооруна көз жетип турган учурда кызматкерлер ошол нерсе жөнүндө сөзсүз жетекчиликке же болбосо тиешелүү түзүмгө билдирүү милдеттүү экендиги сөзсүз түрдө ушул коррупцияга каршы саясатта чагылдырылышы керек. Айта кетчү нерсе, бул коррупцияга каршы саясаттын көптөн көп үлгүлөрү бар. Сиздер кааласаңыздар же кандайдыр бир жумуш берүүчүлөр сураса, биз сөзсүз түрдө ошол саясаттын үлгүсүн беребиз. Анан ар бир уюм, ишкана өзүнө ылайыкташтырып, аны жасап бекитип алса болот. Анан кийинки пунктуга өтсөк, коррупцияга каршы жүргүзүлүүчү чаралардын, стандарттардын жана жоболордун тизмеси жана алардын ишке ашыруу тартиби бекитилиши керек экен саясатта. Бул болсо негизинен ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде дагы болуш керек. Албетте Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 12 декабрындагы номер 206 номурдагы кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамы бар. Кыргыз Республикасынын коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамы бар. Дагы жана башка Кыргыз Республикасынын да бекитилген Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясы бар, коррупцияга каршы деген. Ошол дагы көптөгөн коррупцияга каршы мыйзамдардын негизинде болушу керек. Андан кийинки пункт бул коррупцияга каршы саясаттын жоболорун сакталбагандыгы үчүн жетекчилердин жана кызматкерлердин жоопкерчилиги. Ушулардын маанилүү пункт бул уюмдун коррупцияга каршы саясатында. Себеби жоопкерчилик көрсөтүлбөсө, эгер жоопкерчилик бекитилбесе, анда кандай көп мындай
кызыгуу да болбойт деп ойлойм да. Баягы буга жоопкерчилик деле көрсөтүлбөгөн да, көрсөтүлгөн эмес да деп туруп эле жетекчилер дагы, жумушчулар тарабынан дагы көп ошо саясаттын пунктуларын бузуу дагы көп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз ошо кызматкерлердин жана жетекчилердин жоопкерчилиги көрсөтүлгөн өзүнчө бир бөлүм болушу керек бул саясатта. Уюмдун коррупцияга каршы саясаттын кароо жана өзгөртүү тартиби бул эми тартип абдан керектүү дагы. Ошол жөн эле каалаган киши барып туруп эле уюмдун коррупцияга каршы саясатына каалаган пунктун өзгөртүп же болбосо бир пунктун алып салууга укугу болбош керек. Албетте бул өзгөртүүлөрдү киргизүү жана карап чыгуу жана бекитүү тартиби бул уюмдун коррупцияга каршы саясатында өзүнчө бир бөлүмүндө бекитилиши керек. Иш ордунда мүмкүн болуучу коррупциялык укук бузуулар жөнүндө маалымат алуу үчүн каналдар болуш керек ар бир уюмда. Бул эң бир маанилүү коррупцияга каршы, уюмдун ичинде коррупцияга каршы күрөшүүнүн эң бир маанилүү пункту деп эсептейм. Дагы бир механизми болуп саналат. Саясаттан кийинки биринчиси бул айттык, уюмдун ичинде коррупцияга каршы саясатын иштеп чыгуу жана бекитүү. Андан кийинкиси болсо иш ордунда мүмкүн болуучу коррупциялык укук бузуулар жөнүндө маалымат алуу үчүн каналдар. Коррупциянын байкалган учурлары тууралуу төмөнкүлөр тарабынан сунушталган маалыматка тыкыр көңүл буруу сунушталат. Бул эмне деген? Жогоруда айтып кеткендей, чоң уюмдарда сөзсүз болот. Азыр болсо жакшы да, ошо ар бир уюмдун ичинде өзүнчө бир же болбосо бир өзүнчө бөлүм болуш керек, же болбосо бир кичирээк уюм болсо бир кызматкер болуш керек, коррупцияга каршы иш чараларды алып барган, ошого жоопкерчиликтүү болгон. Анан ошол бөлүм, коррупцияга каршы бөлүм төмөнкү жактан келип түшкөн сигналдарды, билдирүүлөрдү карап, анан аларга тыкыр көңүл бөлүп, ошолорду изилдеп, талдап чыгуусу сунушталат да. Бул биринчиси, бул ошол уюмда иштеген кызматкерлер тарабынан түшкөн билдирүүлөр, уюмдун ичиндеги коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө кызматкерлерден түшкөн билдирүүлөр. Экинчиси бул контрагенттеринен түшкөн билдирүүлөр. Контрагенттер дегенибиз бул ошо уюмдун кандайдыр бир кызматташтык инвестор деп коелу, же болбосо кандайдыр бир поставщиктери деп коелу, ошо иши кылып ошол уюм менен кызматташкан уюмдар же адамдар, жеке жактар же болбосо юридикалык жактар. Ошол адамдардан дагы түшүшү мүмкүн мындай билдирүүлөр. Мынакей силердин ишканаңарда моундай коррупциялык көрүнүштөр байкалгансып жатат. Ушундай бир адамдан ушундай бир кандай сунуштарды угуп калып жатабыз деп ушундай бир маалыматтар же билдирүүлөр түшүп калса, ошону дагы сөзсүз түрдө жанагы уюмдун ичиндеги коррупцияга каршы бөлүм же болбосо коррупцияга каршы кызматкер сөзсүз түрдө ал билдирүүгө көңүл бөлүп, тыкыр изилдеп чыгарып аябай уюмдун ошо коррупцияга каршы иштерин жүргүзүүгө чоң салым кошот экен. Андан кийинкиси жалпы маалымдоо каражаттарындагы жана социалдык тармактарындагы маалыматтарга мониторинг жүргүзүү. Бул эмне дегенибиз, албетте азыр интернеттин кылымы болуп жатат, компьютердик технологиялардын кылымы болуп жатат. Ошондуктан ар бир уюмдун Инстаграмда болобу, Фейсбукта болобу, жана башка социалдык тармактарда өзүнүн баракчасы болобу, ошол жактардагы баягы публикациялардын алдында комментарий калтырышат. Азыр эми ар бир эле адамдын мүмкүнчүлүгү бар, интернети бар. Ошол сөзсүз жанагы обратная связь деп коет эмеспи? Кардарлардан келип түшкөн же контрагенттерден келип түшкөн баягы эле ошо жалпыга маалымдоо каражаттарындагы
жана социалдык тармактардагы калтырган билдирүүлөрүнү дагы сөзсүз түрдө ошол уюмдун коррупцияга каршы бөлүмү же уюмдун коррупцияга каршы кызматкери сөзсүз түрдө ошону мониторинг кылып турушу керек. Анан ал жакта дагы кандайдыр бир билдирүүлөр түшүп калса ошолор боюнча иштеп, анын изилдеп, иликтеп, эмне себептен ушундай билдирүү келип түштү, анан сөзсүз түрдө ошону жыйынтыктап, анан жокко чыгаруу аракеттерин жасашы керек экен. Эң негизги бүгүнкү биздин максаттарыбыздын дагы бири, биздин маалыматтык жолугушуубуздун максатынын бири мынакей Инсан элек коомдук фонду тарабынан уюшулду бул телефон. Эгерде сиз же болбосо сиздин жакын адамдарыңыз иш ордунда коррупцияга дуушар болушса, же сиздердин бирөөңүздөр болсоңуздар, ошол биздин телефонубуз азыркы учурда бул толугу менен конфиденциалдуу, эч жака маалыматтар таратылбайт, ага толук кепилдик беребиз. Ушул номерге 0502 409 402 номерине чалып, иш ордунда коррупция жөнүндө билдирип, андан кийин ошол кандай мыйзамдын негизинде кандай сиз коргоого укуктарыңыз бар, ошол жөнүндө толук маалыматты алып, юридикалык кеңештерди алып алууга мүмкүнчүлүк бар. Мынакей Инсан элек коомдук фондунун тарабынан уюшулду бул телефон, горячая линия, круглосуточно иштейт, конфиденциально 0502 409 402. Мен сиздерге, урматтуу менин кесиптештерим, бүгүнкү жолугушуубуздун катышуучулары, ушул телефонду жазып алып, анан дагы башка адамдарга дагы керек, эгерде керек болуп калабы, ошолорго дагы берип коюңуздарды суранат элем. Бул ошол эмгек мамилелериндеги коррупция тууралуу билдирген адамдарга юридикалык жактан жардам берүү телефону болуп эсептелинет. И дагы ушул бүгүнкү маалымат жолугушуубуздун 3-чү темасы бул эмгек мамилелериндеги коррупция тууралуу билдирген жарандарды коргоо. 2019 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Мамлекеттик коргоого алуу жөнүндө чечим төмөнкүлөр тарабынан кабыл алынат экен. Бул биринчиси сот, прокурор жана алардын өндүрүшүндө кылмыш иши жөнүндө маалымдоо билдирүү же болбосо кылмыш иши анын кароосунда турган алгачкы тергөө жүргүзүү органынын начальниги же тергөөчүсү. Бул мамлекеттик коргоого алуу жөнүндө чечим дагы ошол коргоону сурап жаткан адамдын арызынын негизинде кабыл алынат экен. Коррупциялык укук бузуулар жөнүндө белгиленген тартипте билдирген адамдар мамлекеттин коргоосуна алынат. Коопсуздук чараларын колдонуу негиздери катары төмөнкү маалыматтар саналат. Бул коргоого алынган адамды чындыгында өлтүрүү коркунучу жөнүндө, же болбосо ага карата зордук кылуу, кылмыш иши боюнча сот өндүрүшүндө катышууга байланыштуу анын мүлкүн жок кылуу же бүлгүнгө учуратуу. Ушундай маалыматтар бар болсо, эгерде коргоону сурап жаткан адамдын ушундай мен жашоом коркунучта турат, же болбосо мага ушундай зордук кылынды, кечээ кол салынды, бүгүн кол салынды, же болбосо менин мүлкүм ушундай болуп талкалануунун коркунучу бар, мага ушундай бирөө угроза, коркутуу кылып жатат деп арыз менен кайрылса, бул мамлекет тарабынан коргоого алынат экен бул мыйзамдын негизинде. Кыргыз Республикасынын коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамынын 12-чи беренесине ылайык коргоого алынган адамга карата бир эле учурда төмөнкү коопсуздук чараларынын бири же бир нечеси колдонулушу мүмкүн. Жеке коргоо, турак жайды жана мүлктү коргоо,
жеке коргоо, ошондой эле байланыш жана коркунуч жөнүндө билдирүү үчүн атайын каражаттарды берүү, коргоого алынган адам жөнүндө маалыматтын жашыруун сакталышын камсыздоо, башка дарекке көчүрүү деген 4 пунктун карап көрсөк, бул коргоолордун кайсыл түрүн тандайт, бул деген баягы сот, прокурор же болбосо жана тергөөчү дебедикпи? Ошолор карап чыгып, ушул кандай шарттар болот, ар бир шарттын карап, ар бир ситуациянын өзүнүн ордугун карап, ошого жараша колдонушу мүмкүн экен. Жеке турак жайды жана мүлктү коргоо же болбосо байланыш, коркунуч жөнүндө билдирүү үчүн атайын каражаттарды берүү, коргоого алынган адам жөнүндө маалыматтын жашыруун сакталышын камсыздоо дейт, жана башка дарекке көчүрүү. Мындан кийинки ошол түрлөрү, коргоонун түрлөрү бул анкета маалыматтарын өзгөртүү менен документтерди алмаштыруу, ошондой эле зарыл учурларда коргоого алынган адамдын үй бүлө мүчөлөрүнө карата да колдонулушу мүмкүн. Сырткы келбетин өзгөртүү, алардын сырткы келбетин жашыруу же сотто катышууда да алардын сырткы келбетин кошумча жашыруу. Сырткы келбетин жашыруу же сотто катышууда да алардын сырткы келбетин кошумча жашыруу. Жана дагы ошондой эле соттук териштирүүнүн жүрүшүндө анкетадагы жана башка маалыматтардын ачык жарыяланышына жол бербөө, иштеген жерин, кызматын же болбосо окуган жерин өзгөртүү, коопсуз жайга убактылуу которуштуруу, камакка алынган же оңдоо мекемелериндеги коргоого алынган адамга карата кошумча коопсуздук чараларын колдонуу, анын ичинде бир камакка алуу жайынан же жаза тартып жаткан жайдан экинчи жайга которуу дейт. Урматтуу кесиптештерим, бүгүн болсо баягы Бишкекте аябай ушундай айыпдан ушундай чоң жаман окуя болуп, жаман ушундай жаңылык болду да, ошо баягы камакка, убактылуу камакта жаткан бир адам, ошо кызматкер, ошо коррупция беренеси менен тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Анын ошо мера пресечениясы ошол убактылуу тергөө камагында болчу экен да, 2 ай болчу экен. Анан понедельник күнү ал уже бул мера пресечениясынын срогу бүтүп, мынакей понедельник күнү 30-июнда ал үйүнө бошоп чыкмак экен да. Эми бул адамдар айтып жатат, мен ал мындай тыкыр билбейм да, эми ал иштин чоо жайын, бирок ушундай деп айтып жатышат. Бирок ошого карабастан ал адамдын ошо денеси бүгүн ошол ГКНБнын СИЗОсунан ушундай денеси табылып жатат да. Анан ушул абдан жаман көрүнүш болду менин оюмча. Анан ушул учурда карасаңыздар, азыр жалпыга маалымдоо каражаттарынан ар ким ар кандай өзүнүн баягы ойлорун, ой пикирлерин айтып жатышат. Бул деген ошо коррупция иши боюнча көп нерсе билчү, бул көбө болчу, ошондуктан ушундай иш же башка күчтөрдүн тарабынан ушундай киши колдуу болуп калды деп ушундай айтып жатышат да. Мынакей ушундай көрүнүштөр болбош үчүн, адам ушундай жаман көрүнүш болбош үчүн ошо ушундай следствиеде жүргөн, тергөө иштери жүрүп жаткан адамдар ошо мамлекеттен коргоого толук укугу бар экен. Жана Кыргыз Республикасынын коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамынын, ошол эле мыйзамдын негизинде мамлекет тарабынан коргоого алынууга укугубуз бар экендигибизди биз унутпашыбыз керек. Анан дагы бул коррупция деген эң жат, эң жаман көрүнүш экендигин биз унутпашыбыз керек. Өткөндө биз семинар өткөрүп, мугалимдер үчүн семинар өткөрдү элек, коррупцияга каршы иш аракеттери жөнүндө. Алар дагы айтып жатышат,
бул ар бир адам өзү ошол жумушту кылбаса, коррупция да жалпы ушундай маалымат айткым келип кетти да коррупция жөнүндө. Ар кимибиз өзүбүздүн ичибизде бул коррупция жаман, анан ошол эле тарбияны ар бирибиз өзүбүздүн балдарыбызга дагы ушундай үйдөн башташыбыз керек деп ойлойм да. Коррупция деген бул эң жаман иш, эң жат көрүнүш. Ошондой биздин баягы айтат го, балаңды биз келечектеги муунубузду коррупция жаман, жат көрүнүш деп тарбиялагыбыз келсе, ошо баягы бар го, балаңды тарбиялагың келсе өзүңдөн башта дегендей, өзүбүздүн ар ким бирөөбүз өзүбүздөн баштап ошо коррупция деген жат көрүнүштөн арылууга аракет кылышыбыз керек экен. Мынакей урматтуу кесиптештер, бул мен ойлойм бүгүнкү биздин маалыматтык жолугушуубуздун негизинде сиздер билдиңиздер, бул биздин телефонубуз бар экендигин, бул телефонго ар дайым чалып, юридикалык жактан консультация ала аласыздар, жана жумуш ордунда кандай коррупциянын жумуш ордунда коррупция жөнүндө, түшүнүк жөнүндө маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Эгерде сурооңуздар болсо, азыр берсеңиздер. Общий эмеге өтө берели. Общий. Слайд убрать. Сейчас, секунду. Эми анда эмесе кесиптештер суроолоруңуздар болсо жолдошоңуздар болот. Ар бирине бири-биринен жооп бергенге аракет кылабыз. Болду. Ахматбек, звугуң подключение болду? У него нет, да? Ахматбек, звук есть у тебя? Он не слышит нас, да? Выступление жакшы болду. Аябай терең эме. Эми Россия Федерациясындагы деле ушундай эле коррупция. Анан кошумча боло турган болсо, кандай дагы эме болсо, Алмагүл угуп атасыңбы же Алмагүл? Сиз жанагы ишеним номер телефонду экранга чыгарып койсоңуз жакшы болот эле да. WhatsApp менен дагы байланышсаңыздар болот ошол номер аркылуу. Эгерде кандайдыр бир сиздер же болбосо сиздер менен чогуу иштеп жаткан мигранттар болобу, эгерде жумуш ордунда ушундай коррупция сыяктуу эмелерге учураса, магына юридикалык консультация керек болсо, ошол ишеним телефону аркылуу байланышып консультация алса болот. Кыргызстандын жараныбы, Россия Федерациясында иштеп жүрөбү, айырмасы жок, баарына тең консультация бере алабыз. Эгерде эме болгон турган болсо, ошол ишеним номерин сактап алыңыздар. Жана Инсан элек коомдук фондунун баракчасында ушул ишеним номерди биз ар дайым чыгарып турабыз. Ошол менен бөлүшүп турсаңыздар болот да, негизи. Мен азыр көрөйүн, биздин социалдык баракчада түз эфир кылып аткан болчубуз. Ошол жактан суроолор болсо, ошого да жооп берип коелу да. Түз эфирдеги жазуу, ушул видео сакталат. Мигранттардын кесиптик бирлиги, профсоюз мигрантовдун баракчасында ушул бүгүнкү өткөн тема боюнча видеону бош убагыңыздарда көрүп алсаңыздар болот. Бүгүн жана техникалык кыйынчылыктарга байланыштуу ушул Zoom жолугушууга кирбей калгандар ошол жактан баракчадан
көрсөңүздөр болот. Ал эми суроолоруңуздарды инсан элек коомдук фондуна же профсоюз мигрантовдун жеке баракчасына сообщение катары жолдосоңуздар болот, жооп беребиз. Эми кандай суроолоруңуздар бар? Түшүнүктүү жери болду, түшүнүксүз жерлери болдубу? Деги эле эми кандай сиздер эми мигранттар менен чогуу иштеп жүрөсүздөр, ушундай коррупциялык схемаларга тушуп келген биздин мигранттарыбыз барбы? Аларга кандай жардам көрсөтүлгөн? Кандай рекомендация, сунуш бересиздер сиздер аларга? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиздер жакшы болот эле. Эми менин жеке өзүмө да көптөгөн ошо Россия Федерациясынан жаздылар. Биз байланышка чыга албай атабыз деп. Мисалы Ахматбек ссылка менен кирдим. Менде звук жок, лица вижу, но звука нету. Только догадываюсь, о чем говорят дейт. Анан коррупция дегенде мына биздин Россия Федерациясындагы ушул биздин Кыргызстандын өзүнүн граждандары биздин кыргыздарды эле алдап көп эмелерди ушундай күйдүрүп жүргөн учурлар да бар да. Жанагындай шантаж кылып алмагыла эжеке айтпадыбы, эгерде эме кылсаңар менин личный пространствома кирдиңер деп паланчы статьяны коем дагы эме кылам деп. Ушул акчасын бербей несебин айтып атты да. Акбаралы силе бер. Кутмандуу кечиңиздер менен жакшы баяндама болду. Эми коррупцияны канчалык деңгээлде эми ар түрдүү сферада жүрүп жатат. Ал эми биздин колдон келишинче аны минималдаштыруу, анан миграцияда жүргөндөрдү базовый билимини чоңойтуп, ошондой нерселерге дуушар кылдырбоо. Албетте, Москвада мындай нерсе болуп турат. Бул жерде көбүнчө биздин мигранттардын күнөөсү бар десек болот. Себеби биздин бул жака иштейин деген адамдар көбүнчө өздөрү аракет кылбайт, старается как-нибудь обходить закона. Ушундай нерселер көп да, мындай көп нерселерди ачык айта албайбыз, бирок ушундай нерсе көп. Регистрацияны кылгысы келбейт. Мисалы үчүн азыр Сахарова аркылуу аны кылбай эле койсок болобу дейт. Өздөрү депорт кыла берсе ham жүрө берсек боло береби деп. Ушундай нерсе өтө көп да. Бир жагынан күлкүм келет, бир жагынан анан ушундай несерьезный өзүнүн немесиге отношение кылган адамдарга бир нерсени түшүндүрүш да кыйын экен. Ушундай мигранттарыбыз бар. Албетте, баардыгы эмес, бул өздөрүгө серьезный отношение кылган, ушул жака иштеп бир нерсени зарабатывать этип кетем дегендерибиз бар, өзүнүн ишин тапкандар бар, өзүнүн ишин ачкандар бар, ишкер болуп толтура. Бирок көбүнесе мына мыйзамды кандайдыр бир бузгандар менен көпчүлүктө ушундай жолугуп калып атабыз да. Ошол элементарный нерселерди кылгысы келбейт да. Мисалы үчүн Сахарова деп айтылат, ушуну миллион жолу звонок этип сурайт. Алло, Сахаровага кантип барам? Неме сурайт? Алдын ала эле ал жака барган деле жок, эч нерсе. Аны видеодон ролик кылып деле көрсөтүп айтып атабыз күнүгө, уже группалардан деле канча айтылат. Бирок баары бир кайрадан эле сурап, ушул кыскасы ушундай мамилебиз өзү миграцияда ушул Москвага акча тапканы келдим эле, кой иштеп жакшынан мыйзамды бузбай иштеп кетейин деген түшүнүктөр менен азыраак болуп атат да адамдар. Бул жерде өзүбүздө эле күнөө ушундай. Анан бул жака келсе мен депорт кылып берди, андай кылып берди, мындай кылып берди. Кече жакында мына 3-4 күн болду, өзүбүздүн эле кыргызстандык мекендешибиз правасын суроого бүтүп кеткен, бирок алмаштырбай жүрө берип, мына гаегилерге туш болду. Гаилер менен чатакташып, бакырышып, алар анан штраф стоянкага машинасын коюп, милицияларды чакырып, СИЗОго карматып койду. Мына азыр сотту күтүп атат. Эртең күн депортация кылабы же бир нерсе кылат да. Ушул жерде суроо туулат. Ошолор менен бакылдаштын, тартыштын эмне кереги бар? Өзүңдүн праваң суроого бүтүп кеткен болсо, ушундай эле кичинекей нерселерден чоң нерселерди жаратып аткан өзүбүздүн эле мекендештер да. Мен ошого айтарым,
бул Россияга же башка чет өлкөгө келе турган биздин жерлештерге предмиграционный подготовка деген хотя бы 1 айлыкпы же 2 айлыкпы курстарды бүтүп же хотя бы өтүп тур анан келсин деп. Себеби кайсы өлкөгө кетип атасың, ал өлкөнүн закондору сенен эмнени требовать этет, ошону бузбай, ошонун культурасын, маданиятын хотя бы примерно билип анан келсе деген гана ой да. Азыр айылдан эле шарт мөл булактан кредит ала коелу эле, эптеп Москвага билет алып, бул жака келгенден кийин тааныш досторунан акча сурап, документке керек экен 6000 турупуру деп. Кыскасы ушунчалык жеңил отношение кылат. Кийин анан ал достунан акчасын бербей коет, ушинтип бири-бири менен ызы-чуу болуп аткан толтура жердештерибиз. Ошого ошол предмиграционный курстарды ачканда, ошол жерде Россияга барганыңда, мисалы үчүн, сага регистрация ушул документтерди өткөрүүгө 7000 же 8000 рубль кетет, квартираңа 5000 кетет деп алдын ала расходторун айтып, анан бул Москва деген бул Россиянын борбор шаары, бизче айтканда культураны сакташ керек. Бул жерде башка регионго караганда бул жерде закондун күчтүүрөөк кармайт, себеби бул жерде президенти жүрөт, өкмөт башчысы, министрлер жүрөт. Анан келип алып, баягыда айылда жүргөндөй кылып, ызы-чуу кылып, метролордо бакырып, чуркап, кыскасы көп нерселер болот да. Ошолорду хотя бы өзүбүз жакта Кыргызстанда айтып, үйрөтүп, ошондой курстар болсо жакшы болот эле дейм да. Ушундай көп жапайы нерселер ушул жерде болбойт эле го дейм. Ошол менен айта турган. Рахмат. Биякта бизде чатта дагы суроо болуп атат. Устат берсеңиздер, айтып коеюн. Был ли у нас такой кейс в Кыргызстане, где обвинивший в коррупции какую-то компанию человек выиграл дело? Первое. И второй вопрос сразу озвучу. Защита, переезд свидетеля, который сообщил о коррупции в другую страну с семьей, да, при наличии угрозы, запугивания, да, со стороны компании, которую он обвиняет. Насколько это реально в наших условиях Кыргызстанда? Звукту өз койсоңуз. Мен өзүмдүкүнү мен Акбаралга кошуп бермейден, бирок менде кейс жок. Анан тиги мындай пока Акбаралга кошумча, эми биздин мигранттар билиш керек да, ал деген башка өлкө. Өзүң эркелегениңди, тарынганыңды, каалаганыңды айта турган сенин өлкөң Кыргызстан. Сен Кыргызстанда эмне себептен мындай кылып койсо болбойбу, законуңарды өзгөрткүлө, элдин жашоого ылайыктагыла десе, Кыргызстанда айтылат. Ал деген Россия башка өлкө, анын өзүнүн саясаты башка, өнүгүү жолу башка, маданияты, материалдык эмес баалуулуктары бар. Баягында бирөө айтты эле, эшикке чыгып лавочкада отурса, бир аял чоң итини жетелеп келип отурса, ити неме караса, жини келип бир тээптир деп. Баланын жини келип кеткен эмес, итти бу жерге эмнеге алып келет деп. Балаларына деген бу ит адам досу деген түшүнүк бар. Ушулар менен саякайтат, жана башка. Эми алар каалайсыңбы, барганыңдан кийин ошо өлкөнүн эмеси сакта, сыйла, ошону бил. Анан мынау группаларга да көп жазат да эми кыздар. Мен алар менен уже айтышып эметпей калдым. Мурда башталганда, группа башталганда жазышып, ага далилдеп, неме келтирип, алар түшүнбөйт экен. Ошолордун бардыгы мен билгенде мен кебейт эдем бул жака. Ошол жакта эле тирилигимди кылат энди Кыргызстанда деп зордук кылат. Эмне себептен түшүнүгү жок бардыгың дегендей кылырчы. Анан эми бир жеткен ийгилигибиз ошо мигранттардын тили менен сүйлөгөнүбүз болду да. Алар кантип айтса, жок, мен звонок этем, мени угуңуз дейт. Анан мен деген аябай жаман болгон турбайбы, Кудай сан ушундай тога түшпөгө келген турбайсыңбы деп аябай эмек келтирип, анан мен сопереживать этип, чын көңүлүмдөн сопереживать. Анан экинчи жагы анын тили менен болсо, экинчи алардын убагы менен иштедик да. Түнгү саат 12'de звонок этет.
ой бизде түнкү саат 12 болду десең, байке мен эми жумуштан келсем не кылайын эми сиздин 12-ңизди дейт. Макул түнкү саат эми ушул экемеге аябай көңүл буруп да. Бүгүнкү күндө аябай ыраазы болдум. Биздин мигранттарыбыз мурдагыдан башкача да азырчы. Группага койсоң бирини бири талайт, бирге бир жооп берет. Почти жарым юрист болуп калышты да. Ага барба, сени мынтип коет, ал жерде штраф болот. Анандай мындай деп. Группада юристтер жооп берип, анан өздөрү туш болгон эмелерди билип туруп, уже аябай маданияттуу, аябай грамотный эме кылып калды да. Мен көпчүлүк учурда просто мен карап отурам да группаны, ким суроо жазганын дагы острый суроолор жазганы болот, анан ким жооп берет экен депчи, ошого мигрантка мигрант жооп берсе жакшы түшүнөт экен да. Чем юрист болгондон неме кылгандан мен жооп бергенден көрөчү. Ушундай биз профсоюз мигрантов бүгүнкү күндө биздин мекендештерибизди биз ойгото алдык. Биз качан бириксек бир чоң күчкө айланабыз деген түшүнүк пайда болду да. Анан посольство иштебейт, аябай мамлекетке наразы да. Посольстводо иштегендер деле эртең менен саат 8-ден кечки 6-7-ге чейин иштер. Анан дежурныйлары бар дегендей. Алардын дагы жашоо бар да, жеке жашоо бар. Анан мигрант, действительно мигранттын рабочий убакытта посольствого барганга убактысы болбойт. Алар деген иштегени келип барганда тууру. Иштегени баргандан кийин эртең менен 8-ден